Üçüncü bölük визуалдаштыруу же ой менен элестетүү. Адамды эмне жеңүүчү кылат? Ийгиликтүү адамдардан ийгиликсиз адамдар эмнеси менен айырмаланышат? Мунун баары менин башымда, дейт Арнольд Шварценеггер. Мультимиллиардер, кыймылсыз мүлк рыногунда жетишкен магнат, кино жылдыз, мистер Вселенной титулун 5 сапар жеңип алган культурист Арнольд баарына өз күчү менен жетти. Бирок бул ар дайым эле ушундай болгон эмес. Бардык анын пландарын ишке ашыруудагы жападан жалгыз ачкыч экендигине ишенген бекем ишенимден башка эч нерсеси жок күндөрдү Арнольд эсинен чыгарбайт. Кичинекей кезимде эле мен чоңойгондо кандай болом, ким болом деп элестете берчүмүн. Ойлорумда мен эч бир жолу да мындан башкача болооруна шектенген эмесмин. Чындап эле уникалдуу. Мен мистер Вселенной конкурсунда биринчи орунду ала электе эле бул турнирдин жеңүүчүсү катары ойлоп койгом. Башкы сыйлык меники болду. Менин кинодогу карьерам дагы дал ушундай эле болду. Мен өтө көп акча тапкан киноактер катары башында эле элестеткем. Ийгиликти кадимкидей эле алдын ала билип, даамын да сезгенсип турчумун. Мен жөн гана билгем мындай болоорун. Крис Палайн бүткүл дүйнөгө белгилүү Батыш Германиянын фристайл боюнча курама командасынын мүчөсү болгон. Ал 1976 жылдан 1982 жылдардагы периоддо Европа кубогун алды жолу жеңип алган. Менин күчүн бекемдөөгө багытталган психологдун иши биздин машыгууларыбыздын бир бөлүгү болчу. Машыгуулар бүткөндөн кийин биз тоо бооруна жайылып алып медитация абалына кирип кетчүбүз. Психолог биздин оюбуз менен ар бир трассадагы тоо бетин, ар бир трамплинди, бурулуштарды ой менен өтүүгө чакырчу. Мындай ой менен болгон машыгууларда кадимки иш жүзүндөгүдөй эле абдан тырышып иштечү элек. Спорттогу жетишкендик башка бардык тармактагылардай эле өз кыймыл образыңды оюңда канчалык так жарата алсаң, ошого жараша болот. Крис эмне деп айтып жатканын жакшы билет. Ал 6 алтын медалдын ээлеси эмес, мындай методиканын жардамы менен адамдарга ийгиликке жетүүгө жардам кылган бизнес жана спорт боюнча ири компаниянын жетекчиси. Брайан Эдвард адамдын өмүрүн камсыздоо менен алектенет. Мен аны менен кайсы бир лекцияда таанышып калгам. Юморду жакшы түшүнөт, турмушта такыр басынып калбайт. Биз аны менен абдан жакшы достордон болуп калдык. Күнүгө кечинде ал көзгүнүн алдында туруп алып, эртеси боло турган жолугушууларга даярданат. Ар бир клиент менен боло турган диалогду репетиция кылар эле. Ал өзүнүн клиенттеринин баарын абдан жаракөр катары элестетип, өз өмүрлөрүн өтө каалагандык менен камсыздашаарын элестетет. Ал бул көнүгүүлөрүн жатаарда 10 минутта, эртең менен тургандан кийин 10 минуттадай жазбай жасаар эле. Жалпысынан бир күндө 10 минуттадай коротчу. Брайан Эдвардс бир күн ичинде көп агенттер жарым жылда араң тапчу камсыздоо полисин сатат. Ар дайым бул профессиядагы эң алдыңкы агенттердин 1%-на кирет. Бул 3 адам 3 башка профессияда түрдүү максаттар жана перспективалар менен келе жатканы менен үчөө тең бирдей методду визуализация же ой менен элестетүүнү жакшы колдонушкандыктарын айтып өттүк. Визуализация бул боло элек, бирок боло турган абалдагы өзүңүздү кандай болуп көрөрүңүздү ой менен элестетүү. Мисалга, сиз өзүңүзгө ишенимдүүлүктү, өнүктүрүүнү каалайсыз. Ой жүгүртүү аркылуу сиз өзүңүздү абдан өзүнө ишенимдүү адам катары элестетиңиз. Оюңузда сиз кайраттуу жоруктарды жасап, ар түрдүү адамдар менен ээн эркин баарлашып жатканыңызды көрөсүз. Сизди адатта абдан кыйын абалга түрткөн учурларды элестетип, эми оюңуз менен өзүңүздү жеңил эле алып жүрүп, ылдам эле ийгиликке жеткендигиңизди ойлойсуз. Сиздин досторуңуз, коллегаларыңыз сиздин ишенимдүү болуп калганыңызды куттуктап жатканын элестетсеңиз болот.
Өзүңүзгө ишенимдүү болуп калуудан, бул өзгөрүүдөн улам келип чыккан жыйынтыктан улам сиз чоң канагат алууңузду жана сыймыктанууңузду сезесиз. Акырында чындап эле эгерде бул өзгөрүштөр сиздин жашооңузда боло турган болсо, эмне болоор эле деп элестетиңиз. Ийгиликтүү визуализациянын сырлары. Биринчи, эмне каалаганыңызды чечиңиз. Экзамен тапшыруунубу, жумуштан көтөрүлүүнүбү, же болбосо бирөө менен таанышуудабы, көп акча табуудабы, гольфто утуудабы. Экинчи, өзүңүздү бош кармаңыз. Бир нече минутага ишиңизден алаксыңыз. Тулку турпатыңыз, көңүлүңүз менен эс алып, бир азга дем алыңыз. Үчүнчү, 5-10 минута ичиңизде каалаган реалдуулугуңузду ойлонуу менен элестетиңиз. Кайсы бир деңгээлде болуп кете турган нерселер жөнүндө эмес, көбүнесе эмне жасай турганыңызды же эмне сатып ала тургандыгыңызды ойлонуңуз. Өз оюңузда булар чындап эле өтүп жаткандай жашаңыз. Кичинекей ички видеофильмиңизди түзүңүз. Сизге эмне көбүрөөк жакса, ошону жасап жаткан адам катары элестетиңиз өзүңүздү. Бир жагынан билесиз, булар али сиздин жашооңузда болуп өтө элек. Бирок сиздин оюңуз менен түзүлгөн картинада ойлогондоруңуз жакында болуп өтүүчү плацдарм түзүлүп, анда сиздин бышып калган энергияңыз максаттарыңызды аткарууга даяр болуп калганын баамдайсыз. Бул картина сизге иштей турган реалдуу күч. Визуализация кылууда сиз өзүңүзгө каалагандай сапаттарды аябай бериңиз. Эгерде сиздин оюңуздагы образды жаратыш үчүн талант, эрдик, чечкиндүүлүк жана чыдамдуулук керек болсо, аларды сөзсүз кошуңуз. Кээде кинофильмди көрүп аткан сымал эле алдыңызга койгон максаттарыңызды аткарып жатканыңызды так көрөсүз. Башка убактарда сизге максаттарыңыздын жалпы картинасы гана көрүнөт. Тегиниси да, мунусу да жакшы. Так же эркин визуализацияны кезектештирип айландыра бериңиз. Кийинчерээк кайсынысы сизге көбүрөөк жакын болсо, ошону менен мындан ары иштей берсеңиз болот. Так визуализация. Эмнеге жеткиңиз келсе, ошонун так картинасын жана сценасын оюңузда түзүңүз. Мурунтадан даярдалган сценарий боюнча оюңузда аны бир нече жолу кайталап элестетиңиз. Экинчи, эркин визуализация. Сиздин көңүлүңүздөгү образдарга, ойлорго эркин бири-бири менен алмашып келе берүүсүнө каршы болбоңуз. Алардын кайсынысы сиздин максаттарга жетүүгө жакшы жол таап бергенге чейин аларды атайын бир тарапка багыттабаңыз. Эң башкысы бул практика экендигин унутпай, бул эки методду тең колдонуңуз. Көпчүлүгү бул визуализациянын баштапкы этаптарында кыйынчылыктарды сезишет. Алардын мээси керектүү сценанын картинасын түзө албай кыйналат. Эгер сизде да дал ушундай болсо, кабатыр болбоңуз. Картина сөзсүз эле толук жана даяр болушу керек эмес. Визуализация менен реалдуу түрдө иштеп жүрүп, бир күнү сиз сиздин мээңиз максаттарыңызды аткаруунун каалагандай картинасын ылдам эле даярдап берип калганын байкабай каласыз. Эскертип коюш керек. Бир нерсени бир эле ал тургай эки жолу элестетүү бул жеткиликсиз. Качан көңүлүңүздөгү образ жумаалап, керек болсо айлап кайра-кайра келе турган болсо, жыйынтык сөзсүз болот. Эгерде кокусунан сизде бир шек пайда болсо, ал сөзсүз болот. Анда аны жөн гана четке кагып коюңуз. Ага каршылык кылып же аны менен күрөшүүгө жулунбаңыз. Мейли алар тоскоолдуксуз эле сиздин аң сезимиңизде пайда болуп, кайрадан жоголуп кете беришсин. Визуализация менен ар дайым алектене берсеңиз, баары сиз каалагандай болот. Ийгиликтүү визуализациянын эки шарты. Биринчи, өз максаттарыңызды
ал учурда сиздин башыңыздан өтүп жаткандай элестетиңиз. Аң сезимиңизде сиз аны реалдуу түрдө өтүп жаткандай көрүңүз. Деталдуу образды түзүңүз. Ролго кирип, оюңузда аны бир нече сапар ойноп көрүңүз. Экинчи, максаттарыңызды бир күндө калтырбай, күнүгө оюңузда эле элестетиңиз. Кайталоо окуунун энеси. Мээңизде пайда болуп, ал жерде тамыр ала баштаган ар бир ой сиздин турмушуңузга таасирин тийгизбей койбойт. Психолог Алан Ричардсондун белгилүү жана документалдуу аныкталган эксперименти тууралуу айтып бергим келип жатат. Студенттик баскетболдук команда 3 группага бөлүнгөн. Ар бириндеги оюнчулардын жемиштүүлүгүн аныкташып жана жазып чыгышты. Биринчи группанын оюнчулары күнүгө келишип, пас берүүнү үйрөнүштү. Экинчи группанын өкүлдөрү таптакыр эле машыгышкан жок. Ал эми үчүнчү группанын оюнчулары болсо өзгөчө машыгуулар менен алектеништи. Алар машыгуучу залга келбей эле өз комнаталарында калып машыгууну ойлорунда өткөрүштү. Күнүгө жарым сааттан алар өздөрүн топ киргизип жаткандарын жана ири эсепте утуп жаткандыктарын көрүп жатышты. Алар мындай машыгууну күнүгө кылууну улантышты. 3 айдан соң 3 группа тең кайрадан чогулушту. Күнүгө машыгуу өткөргөн биринчи группа өздөрүнүн жыйынтыктарын 24% жакшырта алышты. Машыгууну токтоткон экинчи группа жыйынтыктарында жакшыруу болгон эмес. Ал эми ойлору менен машыккан үчүнчү группа практика жүзүндө жыйынтык биринчи группадагы залда машыккандагылардай эле жакшырууга жетишкен. Ошентип, чыгармачылык визуализация абдан чоң күчкө ээ, бирок анда эч кандай чектен чыккан эч нерсе жок. Ал сиздин организмиңиздин ички механизмдерине жана энергиясына, ошондой эле өзүңүздүн ички ресурстарыңызды чыгармачылык менен багыттоону гана үйрөтөт. Визуализация туура уюштурулган шартта адамдын ой жүгүртүүсү анын бирден бир динамикалык мүмкүнчүлүктөрүнүн бири. Бул белекти токтоосуз колдонуңуз. Бул көрүнүштүн спецификалык тарабы тууралуу ойлонбой жана тынчсызданбай эле койсоңуз болот. Тек гана процесске таяныңыз. Суроо сунуштан улам жаралгандай эле, сиз керектүү натыйжаны керектүү маалда гана ала аласыз. Сиз өз максатыңызга жетүүнүн амалдарын жана жолун таба ала турганыңызга ишенип коюңуз. Жаратылыш өзүнө берилген талаптарды ар дайым аткарат. Адамдар алгачкы кадамды жасоодон мурун бардык суроолорго жооп алууну каалашат. Алдыда эмне болоорун, быкы-чыкылаарын алдын ала билгибиз келет. Бирок бул адатта аткарылбайт. Ошондуктан окуя көпчүлүк учурда биз күткөндөн башкача болуп чыгуусу да толук мүмкүн. Актриса Кэрол Бернетт Лос-Анджелесте туулуп, чоң энесинин колунда тарбияланган. Алар эптеп-септеп эле жашачу. Жалгыз пособие менен жашап, чоң энеси жетишпегендиктен улам туалет кагаздарын коомдук туалеттерден чогултчу. Албетте, таланттуу кызды ал кыялданган университетке окууга жиберүү үчүн акчалары жок эле. Бирок ал качандыр бир убакытта ал жакка окууга тапшыраарына ишенчү. Менде ал университетке тапшыра албай каламбы деген ой такыр болгон эмес. Мен кантип лекцияларга барганымды, студенттик шаарчада жашаганымды жана мага кызыктуу сабактарды окуп үйрөнгөн күндөрүмдү элестетчүмүн. Мен бул жөнүндө күнүгө ойлор элем. Менде бир дагы шансым жок болушуна карабастан, мен 1 секунд дагы студент болоорума шектенген эмесмин. Кандай деп ойлойсуз? Ал акча таптыбы? Бир жолу мен мектепти бүтүп жатканымда почтага бардым. Почтаны ачып, анда мага багышталган катты таптым. Анда марка болгону менен штампы эмнегедир жок эле. Демек, аны почтоо менен алып келишкен жок. Жөн гана бирөөлөр почта жашигине алып келип салып коюшкан.
конвертти ачып, анын ичинде университеттин 1-курсуна тапшыра турган акча каражат суммасына барабар акчаны таптым. Эч кандай башка түшүндүрмө каты жок эле. Ушуга чейин алигиче билбейм ким ал акчаны мага бергенин. Өзүңүздүн оюңузду ачык жарыялоо менен сиз жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн эшигин ачасыз. Албетте, визуализация менен ар дайым алектенсеңиз эле, Кэрол Бернеттин окуясындагыдай бейтаныш бирөөлөр сизге керек суммадагы акчаны алып келип берет деп, албетте, мен ишендире албайм. Бирок мен сиздин максаттарыңызды орундатууга ылайык шарттар түзүлөөрүн убада кыла алам. Сиз буга ишенип кое бериңиз. Сиздин ойлоруңуз сиз ойлогондон алда канча күчтүүрөөктүр. Ар бир сиздин оюңуз жашоо образыңызды өзгөртүүгө керек болчу чоң күч. Адам ушундай мүмкүнчүлүктөргө ээ экендиги бул жөн эле фантасттардын ойлоп чыгарган нерсеси эмес. Алар чынында эле биздин организмибизде каалаганыбыздай колдоно ала турган практикалык механизм катары орун алгандыгы чындык.